Өтүп бараткан аптанын урунту жана маанилүү жаңылыктарын баяндаган Жума Баян маалымат аналитикалык программасы. Саламатсыздарбы? Сиздер менен мен Тазагүл Эмилбекова. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Билим берүү министри кайрадан алмашты. Каныбек Иманалиев бул тармакты алдыга сүрөй алабы? Чехиялык компания Бишкекте таштанды иштетүүчү завод курат. Кала башчысынын дымактуу пландары. Чириген пияз, дыйкандардын арманы. Өлкөдө билим берүү министри кайрадан алмашып, парламент бул кызматка Каныбек Иманалиевдин талапкерлигин 1 мартта колдоп берди. Өлкө эгемендүүлүк алган 31 жылда 20 министр, ал эми соңку 3 жылдагы 4 министр болуп кызматка келген экс-депутат Каныбек Иманалиевдин мурдагы кесиптештери жакшы эле сынап, баяндамасын угушту. Депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, Иманалиев министр катары биринчи кезекте мугалимдердин кадыр-баркын көтөрүүгө аракет кыларын, буга мектеп гана эмес, ата-энелер, коом жардам бериши зарылдыгын айтты. Билим берүү жана илим министрлигине жаңы жетекчи дайындалганы, билим берүү системасын реформалоо сунуштары кайрадан айтылып жатат. Буга чейин саясат айдыңында активдүү болуп, мурда кийин агартуу тармагында иштебеген Каныбек Иманалиев Ашмалтай чыккан билим берүү тармагын алдыга сүрөй алабы? Деги эле билим берүү тармагына кандай реформа керек? Жаңы министрдин дымактуу пландары туурасында кийинки материалда. Бул жумада билим берүү жана илим министрлигине мурда кийин агартуу тармагында иштебеген Каныбек Иманалиев министрдин милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Жума ичинде анын маселесин алгач парламенттин социалдык саясат боюнча комитети карап колдоп берди. Талкуу маалында парламенттин 7-чакырылышы шайланган учурдан тарта 3 министр дайындалып жатканы айтылып, бул көрүнүш тармактагы реформаларды артка тартып жатканы белгиленди. Эң таң калыштуусу Каныбек Иманалиев 2021 жылдагы октябрь окуясынан кийин президент Садыр Жапаровдун саясатынын бир катар багыттарын сындап жүргөн. Мындан улам депутаттар мамлекет башчы менен кантип бир пикирге келүүсүнүн себебине кызыгышты. Сиз бул Садыр Нуркожоевич Жапаровдун командасына эми кандай өздүктүү яныңыз менен кошулуп калдыңызбы? Биз кыргыздын жигиттери, ошон үчүн Садыр Нуркожоевичке рахмат. Жеке баягы бири-бирибизге болгон сын пикирди аттап өтүп, биз мамлекеттик кызыкчылыкты биринчи орунга койдук. Билим берүү тармагына көрсөтүлгөн талапкерди министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баштаган өкмөт мүчөлөрү министрликтин жамаатына тааныштырды. 24 февралда министрдин милдетин аткаруучу болуп дайындалган Каныбек Иманалиевди президент Садыр Жапаров кабыл алган. Бирок саясатта бет карашкыс атаандаштар, пикири келишпеген саясатчылар арбын эле. Бирок аш менен урганды таш менен уруп, сын айтып, сыпаттап келгендерге кызмат берген көрүнүш сейрек, дээрлик жокко эсе. Бул тарабынан алганда коомчулукта ар кандай пикирлер айтылып, бири өлкө башчынын айкөлдүгүн бааласа, айрымдары ичара сүйлөшүп алышты деп күмөн санагандар деле болбой койгон жок. Бирок өлкөдө Иманалиевдин окуясы бийликтин алгачкы же жалгыз мисалы эмес. Буга чейин да Садыр Жапаровдун саясатын сынга алган Каныбек Осмоналиевди тил комиссиясынын жетекчилигине, Өмүрбек Текебаевди Кыргызстандын Германиядагы элчи кызматына дайындалганы өлкө башчынын мындай кадамын айкөлдүгү катары сыпаттагандар арбыды. Тартип боюнча талапкердин дарамети парламенттин жалпы жыйынында да каралат. Жыйында алгач баяндама жасаган Иманалиев 1 апрелден тарта мектеп директорлору менен окуу бөлүмүнүн башчылары маянасы 50%га көтөрүлөрүн билдирди. Айтымында бул багытта министрлер кабинети 481 миллион сом бөлүп берген. Билим берүүнү көйгөйдү чечүүдө коом, ата-эне, мугалим, жергиликтүү бийлик бирге чечүүбүз керек. Үчүнчү жагдай менин түшүнүгүмдө билим берүү бул социалдык гана багыт эмес. Дайым бюджеттен алып турган. Билим берүү бул эң негизги экономикалык стратегия. 15-20 жылдан кийин экономика кандай болорун, бүгүн биз билим берүүгө кандай инвестиция кылсак ошого байланыштуу.
Талкууда депутаттар ата мекендик билим берүүнүн сапатын жогорулатуу, окуу программаларынын мазмунун модернизациялоо, санариптик окутууну өнүктүрүү, ошондой эле педагогикалык кадрлардын потенциалын жогорулатуу, мугалимдерге стимул берүү жана башка актуалдуу сунуштарды айтышты. Эл өкүлү Адахан Мадумаров мындай убадаларды 31 жылда 20 министр бергенин айтып, мектептерде ата-энелерден акча чогултууну кантип токтотуу методуна кызыкты. 28 жылдын içinde 15 министр болуп тур. Соңку 2 жыл 4 айдын içinde 5-чи министр экенсиз. Ошол 20 министрдин баарына президент мектептеги ата-энеден акча чогултууну токтотуңуз дегенде бүгүн токтотобуз дейт. Бүгүн токтотобуз дейт. Кече сиз дагы токтотобуз дептирсиз. Кантип айтыңызчы? Бир маселени 4 багытка бөлсөк, президент мынтип айтты. Мектептерде жана чарбалык инвентарь деп коет, жууп тазалаганга кете турган бор, швабра, тряпкалары. Орточосунан 50 000 сом кетет экен бир жылга. Президент мен өзүм фондусам берем деди. Эсептеп чыктык. Негизинен эң татаал райондорго, бул албетте билесиздер Баткен, Нарынга, анан аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, муну Акылбек Сөнбештин эсеби боюнча 220 000ден ашык үй бүлө, таптакыр ошол үчөөнөн бошотолду деп атабыз. Биринчи күнү бул боюнча мен президентке өзүмдүн баяндамамды жөнөтөм, азыр даярдап атышат. Жаңы министрге ийгилик каалаган төрага Нурланбек Шакиев мектептердеги сабактардын сааттарын кыскартуу керектигин билдирди. Төрага советтик билим берүү балдар үчүн оор болуп жаткандыктан орто мектептен тарта жогорку окуу жайларга чейин окуу методикасын толук өзгөртүү сунушун киргизди. Но советтик билим берүүнү мактагандар бар, бирок мен ага кошулбайм. Аябай оор, татаал, дүйнөдөгү эң чоң ачылыштардын баарындагы советтик окумуштуулар эмес, өнүккөн өлкөлөрдүн окумуштуулары ачкан көпчүлүгүн. Анан ошон үчүн урматтуу Каныбек Капашевич, ушул методиканы өзгөртсөк, тил боюнча көп предметтерде өзгөрүш керек. Деген менен парламентарийлер тарабынан Иманалиевдин дараметин сыноо кызууланды. Эл өкүлдөрү бир убакта бир залда отуруп, чогуу мыйзам жазган кесиптешин билим берүү тармагын жетектөөгө дароо колдогон жок. Ар кандай какшык суроолор берилип, саясий кадамдары боюнча да пикирлер айтылды. Эчен жыл саясатта жүрүп такшалган Иманалиев да мурунку кесиптештеринин өйдө төмөн суроолоруна бош келбей, айрымдарын ордуна коюуга үлгүрдү. Аткаруу бийлигине бараткан талапкер үчүн айрым суроолор саясатташып, жыйын башка нукка бурулгандай ой калтырды. Билим берүүгө байланыштуу. Бир мүнөткө айтышпаңыз. Кайра өзүңүз саясатташасыз. Мен сөз берилекмин сизге, Каныбек сөзүм Капаш, бүтелек. шашпай, Сиз сабыр депутат кылып эмессиз угуп азыр. Сиз депутат эмессиз, мен депутатмын. Сиз аткаруу бийлигине бараткан киши катары сабырдуу болуңуз. Каныбек Капашевич, бул жерден бир нерсени такташып атабыз. Мен сабырдуумун. Сиз тема боюнча суроо бериңиз. Анда кандай кылалы, урматтуу ага? Каныбек Капашевич, сиз сабыр кылып суроону угуңуз, анан жооп бериңиз. Депутат суроо берип атат. Кичине сабыр кылыңыз. Сиз Кыргызстандын эң чоң тармагын башкарып баратасыз, урматтуу Каныбек Капашевич. Билим берүү тармагын. Убагында Ысык Көл элинен айрылгансыз. Мен ошол элден шайланып келген бала катары сизге суроо берип атам. Азыр аксакалдарга эмне деп кайрылат элеңиз деп. Же мен сизге жаман сөз айтып атамбы? Президент жооп берди. Мен ага комментарий бербейм. Мен президентке кайрылган жокмун, сизге кайрылып атам мен. Муну сиз улам эле саясатка барайын деп атасыз. Мындайда Кыргыздын саясатында дайым Кыргызстандын президенттеринин кошомочулугу бузуп келген. Биз ошолордон президентти коргошубуз керек. Мен ошолордон коргоюн деп баратам. Ошондой эле Иманалиевдин программасында өзүнө 7 облустан бирден коомдук башталгычтагы кеңешчи алары каралган. Алар жергиликтүү маселелер боюнча министрге түз байланышуу укугуна ээ болушат. Францияда магистратураны бүтүп келген кыргыз кыз кантип педагогиканы башкарыш керек боюнча адис экен, магистр экен. Ал Кыргызстанда кыдырса, андай метод Мадаминовда бар экен. Оразалы Сейдилхановда бар экен. Алар бүгүнкү күндүн таласта бар, Аманашвили деген. Бүгүнкү күндүн эң чоң педагогтор ушул 3 киши да. Биз тыштан үйрөнбөйлү, ушул 3 кишиден үйрөнбөйлү. Ошол методдор мага жагат. Биринчи. Экинчи, советтик педагогикада чоң тажрыйбасы бар. Аны далалы. Үчүнчү, бүгүнкү күндө дүйнөлүк жетишкендиктери бар өлкөлөр бар. Аларды биз кийинки чоң парламенттик отурумда айтабыз. Алардын тажрыйбасын эске алалы да. Мисалы үчүн Казакстан
18-жылы баштады эле, 5 жылда үзүрүн берип баштады. 3 негизги бөлүктөн: улуттук тажрыйба, советтик тажрыйба, дүйнөлүк тажрыйба. Ошондо кандай болот? Ошондо биргелешкен модель. Ал эми адистер билим берүү тармагы ваучердик системага өткөндөн кийин гана алдыга жылаарын айтып, учурда атаандаштык система жоктугун белгилешсе, айрымдар билим берүүгө агартуу тармагынын өкүлү келсе болмок деген оюн билдирди. Ваучердик система керек. Качан булар менчиктештирүүгө өтүп, мектептер, жеке менчик мектептер көбөйгөндө гана атаандаштык пайда болот, билим берүүнүн деңгээли көтөрүлөт. Ансыз мамлекеттик мекемеде, мамлекеттик мектептерде даяр айлык, атаандаштык жок, ал нерседе мында атаандаштык болбойт көп. Анан мындай кандайсы өнүгүү деле болбойт. Кыргыз Республикасынын билим берүү министри бул бир күн мектепте иштеген, бул бир күн жогорку окуу жайында иштеген адам болсо жакшы болот эле деп. Бул ошондой жанагы мектепте завуч, университетте декандын окуу иштери боюнча орун басары, кафедра башчы болгон адамдар билим берүү министри болсо, анын орун басары болобу, министри болобу, ал ошол системаны түшүнөт эле да. Бизде тилекке каршы көпчүлүк мезгилде андай болбой калат да. Ошентип парламенттеги жыйындын соңунда депутаттар билим берүү жана илим министри кызматына Каныбек Иманалиевдин талапкерлигин колдоп макулдук берди. Айта кетсек, Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери билим берүү министрлиги 18-чи жетекчини дайындады. Мирлан Маматалиев, Акылай Маратова, Тынчтык Көлбаев, Жума Баян. Бул жумада Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров 1 жылдык ишинин жыйынтыгы менен тааныштырды. Анда ал бул аралыкта кандай иштерди аткарганы жана алдыдагы пландары тууралуу журналисттерге айтып берди. Негизги көйгөйлөр катары коомдук транспорт, таштанды полигону, көп кабаттуу үйлөрдүн курулушунун сапаты сыяктуу маселелер качан жана кандай жол менен чечилери жөнүндө пландар айтылды. Бишкек шаарында дагы бир чоң көйгөйгө айланып, элдин ден соолугуна зыян келтирип жаткан маселе таштанды полигону иретке келбей, атайын заводдун көп жылдан бери курулбай жатканы болуп эсептелинет. Буга чейин Бишкек мэри тарабынан айтылып келген таштанды иштетүүчү заводду Чехиянын компаниясы курары белгилүү болду. Бул жумада завод куруу маселесин талкуулоо үчүн чехиялык компаниянын өкүлдөрү менен Министрлер кабинетinin төрагасы Акылбек Жапаров жолугушуу өткөргөн айтылды. Алдыда жол картасы иштелип чыгат. 2020 жылдын күзүнөн бери мэрдин кызмат ордунда 12 ай иштеген биринчи шаар башчысы болгон Эмилбек Абдыкадыровдун тоодой убадалары туурасында кийинки сюжетте көрүңүз. 1 жыл мурун бир канча убадан айтып, башкалааны өркүндөтүп өнүктүрөм деп Бишкек шаарына мэр болуп дайындалган Эмилбек Абдыкадыров бул жумада маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө жыйын өткөрүп, мындан ары аткара турган пландары менен бөлүштү. А дегенде эле Борбордо таштандыны кайра иштетүүчү завод куруларын билдирди. Бирок бул улам Ордо калаага мэр болуп дайындалган башчылардын көндүм убадасы. Эл түшүнүп билип, ал тургай ишенбей да калган. Таштандыны кайра иштетүүчү заводду Чехиянын компаниясы ишке ашырып, чыгымы 45 000 акш долларын түзөрүн билдирген Абдыкадыров завод өзүн 15 жылда актаарын түшүндүрдү. Курулушка кала бюджетинен каражат сарпталбайт. Абдыкадыровдун айтымында тазалыкка суммасы 320 миллион сомду түзгөн 74 техника алынып, анын 17си март айынын соңуна чейин келет. Андан кийинки перспективасы чехтердин проекти боюнча ошол тазалык фирмасы менен чогуу единый оператор болуп иштеп кетишет. Ошол жерде ар бир алардын проектинде ар бир контейнерге датчик коюлат. Мусор толо турган болсо датчиктен сигнал берет центральный серверге. Ошол жерге келип, мусоровоздор келип, чехтердин технологиясы менен мусорду ташып алып кетишет. Таптаза болот. Акыркы күндөн бери калаада жол тыгыны орун алып, шаар тургундары үчүн ыңгайсыздык жаралууда. Жыйында Абдыкадыров бул маселеге да токтолду. Жол тыгыны Некрасов көчөсүндөгү канализациянын түтүктөрү оңдолуп жаткандыгына байланыштуу экен. Ал эми тыгынды азайтуунун дагы бир жолу кичи маршруттук каттамдарды шаар ичинен сыртка чыгаруу аркылуу маселени чечүүдө ишке ашканы турат. Учурда Кытай, Белоруссия менен сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Жыл соңуна чейин 1500 автобус келери күтүлүүдө. Транспорттар толугу менен келген соң каттам маселеси чечилип, коомдук транспортко болгон көз карандылык быйылкы жыл менен жоюлат. Борбордо андан башка маселе да бар. Кышы бою эл аралык изилдөөлөрдө алдыңкы орунду бербей келген ыш көйгөйү. Аны да калаага жылуулук жеткирген от казандардын жумушу токтогондо түтүндөн арылуу кадамдары башталат.
Bizde 47 котельныйыбыз бар. Ошол көмүр менен үйлөр атапылып өтөт. 22си көмүр менен иштейт. Биздин иш планга карап, баягы бөлүнгөн финансовый байланыштуу да бул деген, аны да газга которуш. Жылына 3-төн 4төн котельныйды биз газга которобуз деген программа бар экен. Жок, ушундай маселе курчтуруп аткандан кийин быйыл бардык 22 котельныйдын баарын газга көтөрөбүз. Биз аны 3-4 жылга созбошубуз керек. Ички миграция күч алып, шаардын чет жакасындагы жерлерди басып алуу, өз алдынча башаламан курулуштарды куруу айрыкча акыркы 10-15 жылда күчөгөн. Мунун кесепети башкы пландын жоктугун далилдейт. Ал арада шаардын архитектурасы мамлекеттик курулуш агенттигине карап, кимдин күчү жетсе, таанышы болсо, жер тилкелери каалагандай сатылып турганы да ачуу чындык. Запкысы эми түйүүдө. Уда бийик имараттар мыйзамсыз башаламан курулуп, кала көркүн эле бузбай көпчүлүгүнүн сапаты да талапка жооп бербегендиги айтылып келет. Шаардын архитектура кызматы эми мэриянын карамагына өткөрүлүп берилгени укуругу зарып, шаар бийлиги мыйзамсыз курулушка жол берилбейт деп ишенимдүү айтууда. Мэрдин айтымында өлкөдө салынган 84 үй мыйзамсыз курулуп, Борбордогу 34 үй эреже бузуу менен салынганы аныкталган. Ар кандай курулуш компаниялары бар. Эми чоң курулуш компанияларын алар эртеңкисин ойлошот. Себеби деген бул мунун курулушка уруксат берилген проектный документациясын баары 100 жыл сакталыш керек. Анан алар да өзүн ойлойт. Анан жаңы муну майда чүйдө компаниялар менен чынында текшерүү жүргүзөбүз. Себеби бизде ушундай информация бар. Кээ-бирки курулушту эмне экенин билбегендер, акчасы бар адамдардын баары курулушчу болуп алган. Кайсы кызматта иштейт билбейм, кесиптери дагы курулуш эмне экенин билбейт, анан акчасы бар үйдү салып берет. Алар эртеңки жоопкерчилик түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү бар, ошонун баарын биз тартипке келтиришибиз керек. Бирок чоң курулуш компанияларын алган адамдарга айтып кетким келет, камсанабаш керек. Ошонун баары тең расчет жазалган. Таштанды заводун куруу маселеси дайын болуп калгандыктан ошол эле күнү Чехиянын компаниясы менен Бишкек шаарынын мэри ортосунда курула турган заводдун алгачкы жол картасына кол коюлду. Андагы негизги талап таштанды мыйзам долбоорун кабыл алуу менен ишкананын техникалык экономикасын аныктоо талабы коюлган. Деген менен таштанды заводу курула электе келишим түзгөн фирмага ишеним артса болобу деген суроо жаралууда. Жакында эле түзүлгөн компанияга алданып калбайбызбы деп арсар болгон Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев дароо эле социалдык баракчасы аркылуу билдирүү калтырган. Бишкек шаардык мэрия чехиялык компания менен таштандыны кайра иштетүүчү заводду курууга макулдашты. Аталган компания 2022 жылы $450 уставдык капитал менен түзүлгөн. Андыктан жакында эле түзүлгөн компанияга ишенсе болобу? Эл өкүлдөрүнүн мындай билдирүүсүнө шаар мэри Эмилбек Абдыкадыров өз учурунда жооп берип, аталган ишкана эмне үчүн тандалып алынганын билдирди. Биз ошого экспертный группаны привлекать еттик. Ошо именно мусор заводдор менен иштеп жүргөн мурдакы историясы бар. Булар 5-6 мамлекетте ушундай мусор перерабатывающий заводду курушкан. Материалдары да бар, сүрөттөрү да бар. Чехиядагы мусор перерабатывающий заводго мен өзүм барып көрүп да келдим. Себеби муну такташ керек. Биз 15-жылы кредит алганбыз, 22 миллион евро. Аяк эмне менен бүткөнүн өзүңүздөр көрүп атасыздар. Же заводдон жок, же болбосо азыркы кезде түтөгөнүбүз өчкөн жок. Ушундай акыбалга туш келбеш үчүн биз муну абдан түп тамырынан бери детально карап чыктык. Ошол эле учурда курула турган таштанды заводу документке кол коюлганы социалдык түйүндө да талкууга алынып, мындай келишимдер буга чейин түзүлгөнү менен ишке ашпай калгандыктан кала тургундары завод курулуп иш жанданганда гана ишенишерин билдиришүүдө. Бирок эң башкысы шаардыктарга куруу убада эмес, иштиктүү аракет, натыйжалуу иш, жүзөгө ашкан эмгек зарыл. Антпесе каладагы унаа тыгындары, ар жерде жаткан таштанды, башаламан курулуштар, кышы бою калааны каптаган кара түтүн, унаа жолдордун тыгындарынан жаралган көйгөйлөр чегине жетти. Акылай Маратова, Бекназар Арпаев, Жума Баян. Апта соңында пиязды Кыргызстандан сыртка сатууга салынган чектөө алынды. Февралдын башында пияздын баасы жогорулап,
килограммы 60-70 сомго жеткенде, Айыл чарба министрлиги азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу жана бааларды турукташтыруу максатында пиязды сыртка экспорттоого тыюу салган. Бирок андан көп өтпөй, Чүй облусунун бир топ дыйкандары күздөн бери экспортко чыгарабыз деп сактаган тонналаган түшүмү сатылбай жатканын айтып, нааразы болуп чыгышкан. Буга өндүрүмдү тышка чыгарууга убактылуу тыюу салынышы негиз болгон. Ал арада жыйылган түшүм чекесинен чирей баштаптыр. Күн ысып, айласы кеткен фермерлер учурда тонналаган пияздарын кампалардан чыгарып, муздаткычтарга сактоого түшкөн. Орточо эсеп менен алганда, өлкө калкы бир жылда 71 000 тонна пияз керектей турган айтылган. Бирок дыйкандар бул сандар чындыкка дал келбей тургандыгын, Кыргызстанда пияз керектөөдөн 2 эсе көп өндүрүлөрүн айтышып, министрлик эч кандай колдоо көрсөтө албаса, жок дегенде тоскоолдук кылбаса дешүүдө. Дыйкандардын арызы туурасында алдыдагы материалда сөз болот. Учурда мен турган кампада 1000 тоннанын тегерегинде пияз бар. Өкмөт чет өлкөгө пиязды чыгарууга тыюу салгандан кийин дыйкандар пияздарын эч жака өткөрө албай мына ушундай кампаларда сактоого аргасыз болууда. Учурда пияздар күндүн ысыгандыгына байланыштуу өнүп баштаган. Айласы кеткен дыйкандар пияздарды атайын муздаткычтарга сактоого аракет көрүшүүдө. Күндүн ысыгынан өнүп бараткан бул кампадагы 1000 тоннага жакын пияз бир эле дыйканга таандык. Мындан сырткары Чүй облусунун Ивановка айылындагы кампаларда дагы ондогон дыйкандын 50 000 тоннадан ашык пиязы сакталып турат. Январь айынын соңунда өкмөт пиязды сыртка чыгарууга тыюу салгандан бери дыйкандардын экспортко чыгарабыз деп сактаган түшүмү сатылбай, минтип чекесинен өнүп баштаган. Мураттанып кетсе, бүттү, бул албайт. Баш ормай да, бар экен, көрүп салыш керек. 24 февралда Айыл чарба министрлиги Кыргызстанда пиязды сыртка чыгарууга кайрадан уруксат берилмей болгондугун жар салган. Министрлик чектөөнү алып салуу тууралуу токтом долбоорун иштеп чыгып, өкмөткө бекитүүгө сунуш кылганын билдирген. Дыйкандар андан бери бир апта өткөнүнө карабай, өкмөт башчы чектөөнү алып салган токтомго кол койбой жатканына нааразы болушууда. Пияз тез бузулуучу жашылчанын катарына киргендиктен убакыт өтө аз. Биз аларга далилдеп бергенбиз. Өткөндө 41 000 тоннаны эле тартып чарчап калышкан 2 күн тартып. Ошондон бери мына ачылбайт, кол койбойт. Жапарып тиякта жүрө дейт, тиякта жүрө дейт. Билбейбиз чын эле. Эмне кылышыбызды билбейбиз, эми холодильник истейбиз. Эл катары холодильникке ташыйбыз. А эмне кылабыз анан? Мына быйыл азыр талаага чыгыш керек эле. Былтыр мен иштеген жигиттер, Доңалыктагы жигиттер менен иштебей калдым. Эми үчүнө мындай ограничение берсе биз эмне кылабыз дейт. Мунун бизге эмне кереги бар мага, мисалы баш орун. Сатканга азыр уруксат жок. Азыр мисалы Өзбекстан арзандап кеткен, Өзбекстанга Россиядан аябай көп киргизип илишти дейт. Казакстан эми казак туугандар алабы албай билбейт экен аны. Белорустар, орустар алабы. Албай калса калат. Сатыш керек болчу ошол Өзбекстан алып атканда биз ошол Оруста, Россиянын ордуна биз беришибиз керек эле. Мына калат, тур, көрдүңөр. 2 склад делеген көрдүңөр. Маселе жакында эле парламентте да көтөрүлүп, айрым депутаттар тонналаган пияз кампаларда жатканын, тез арада сыртка чыгарууга уруксат берилбесе, анын баары жараксыз болуп каларын айтышкан. Жогорку кеңештин депутаты Улукбек Ормонов министрлер кабинети депутаттардын токтомуна көңүл бурбай жатканын билдирди. Ал парламенттин 2 марттагы жыйынында айыл чарба товарларынын айрым түрлөрүн өлкөдөн сыртка ташып чыгууга киргизилген чектөө жөнүндө токтом күчүн жоготсун деген тапшырма 1 ай мурун берилгенин, бирок азыркыга чейин чечим чыга электигин белгиледи. Жаздын bir күнү 1 жылга тете деген сөз бар. Жогорку кеңеш токтому бүгүнчө аткарылган жок. Эртеге кимге кереги бар жанагы өнүп кеткен пияздын? Дыйкандардын убалы кимге? Биз эгерде ушул 16 февралда токтомду кабыл алсак, бүгүнгө чейин чечим чыкпаса, биз анда эмне үчүн бул жерде угуп чечим кабыл алып атабыз? Алмаз Ахунжанович. Биздин токтомдорду, биздин чечимдерди карап контролго алуу бирөө жооп бериш керек буга. Мен азыр бүгүн эртең менен сүйлөшсөм, айтышат, биз сырттабыз, кол кое турган жана кагаздар даяр эмес деп. Керек маалда жогорку кеңешке электрондук подпись менен кагаздар жиберип атышат. Эртең апрелде эчтеке кереги жок болуп калат бунун баардыгы. Апрелде жаңы пияз чыгат. Ошондуктан мен бир нерсени айткым келет да, урматтуу төрага. Электронный подпись менен эле жакшынакай кылып жөнөтүп атышат бизге. Биз жан талпастык кылып, чуркап жүрүп буну аткарып атабыз да.
Биздин бир токтомду жакшынакай кылып аткарып коюшпайт да. Айта кетсек, февралдын башында пияздын баасы жогорулап, килограммы 60-70 сомго жетип, дыйкандар түшүмдүн аз болгонун жана дүң баада кымбат келип жатканын жүйө келтиришкен. Мындан улам Айыл чарба министрлиги азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу, бааларды турукташтыруу максатында Кыргызстандын аймагынан пияздын бардык түрүн чет өлкөгө алып чыгууга тыюу салган. Айыл чарба министрлиги жеке ишкерлер кампаларда сакталып жаткан түшүм бар экенин чектөө тууралуу токтом кабыл алынгандан кийин гана айткандыктан ушундай абал жаралды дешүүдө. Учурда ишкерлер менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатыптыр. Бүгүнкү күндө базарларда пияздын дүң баасы 34 сомдон, чекене баасы 50-60 сомго чейин сатылууда. Ага чейин эч ким айтылган эмес, мында бул кампаларда эч ким билген эмес, өз жеке ишкерлер өзлөрү эле билген. Мамлекеттик органдар тарабынан да эч ким билген эмес. Мускатыр бул боюнча дагы биз ошо ишкерлер менен сүйлөштүк. Ушундай чоң көлөмдө кампаларды дагы айыл өкмөт менен түзөн-түз иш алып барыңыздар. Анткени себеби биз ички көлөмдө эсептеп жатканда, ошондо айыл өкмөттөрдүн баягы штатында статистик кызматы бар да. Ошолор аркылуу иш алып барылат да. Бүгүн эле кирип кайра бүгүн эле чечим чыкпайт да. Өзүнүн процедуралары бар, ошо токтом кабыл. Кудай берсе биз да күтүп атабыз ал боюнча ошол токтом кабыл коюбуз. Кол коюлса эле, анан официалдуу жайгаштырылгандан кийин министрлик кабинетинин сайтына жана юстиция министрлигинин сайтына жайгаштырылгандан кийин күчүнө кирди деп эсептелинет. Дыйкандарды пияздан башка да түйшөлткөн маселе көп. 10 жылдан бери капуста айдап үй бүлөсүн баккан Мадырайым Токтосунов өткөн жылы түшүмдү мол алганы менен кычыраган суукта кампадагы 2000 тоннадай капустасынын 50% үшүк алып кеткен. Банкротко учураган дыйкан чириген түшүмүн таштандыга ыргытуудан башка аргасы жок. Себеп стоимасы бир 12 сом, 13 сомго чыгып кетти азырчы. Анан кийин сатылышы азыр 5 сом, 6 сом, 4 сомго чейин болуп атат. Күсүндө 3 сом болгон, шактаган эмес да. Сата албай турабыз, чынын айтканда, азыр убыткадабыз, чынын айтканда. Турабыз, баасы чыгып калабы март, апрель дегенде болсо сатып калдык, болбосо свалкага ыргытабыз. Ошо быйыл кыйынчылык болуп турат. Анан биягынан пиязы жакшы болбосо пиязга запрет кылып атат. Эртең могуга баасы көтөрүлсө буга да запрет кылса өкмөттүн кандай билбейм. Түшүнбөй калдык да негизи. Учурда жаз келип, көпчүлүк аймактарда жазга айдап себүү иштери башталып, дыйкандар эмне эгүүнү билбей баш катып отурат. Ал арада Айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков быйыл буудайдын түшүмү болжогондой болсо, өзүбүздү 80-90% камсыздай алабыз деген пикирин билдирүүдө. Анын айтымында быйылкы жылы чет өлкөдөн үрөн алып келинген эмес. Анткени Орусиядан, Өзбекстандан жана Казакстандан былтыркы жылы алып келинген үрөн жетиштүү. Ошондой эле министрлик быйыл дыйкандарга пахта, төбурчак, кант кызылчасы, жүгөрү, соя сепкиле деп сунуш айтып жатат. Деген менен адистер минтип мээне такталбаган соң, Айыл чарба министрлигин түп орду менен жоюп жиберсе дагы эч нерсе өзгөрбөйт. Анткени дыйкан фермерлер баарын өздөрү кылып эле жатат деген пикирлерди да айтышууда. Тазагүл Эмилбекова, Бекназар Арыкбаев, Жума Баян. Жума Баян маалымат аналитикалык программасынын бүгүнкү чыгарылышы мына ушундай маанилүү жаңылыктар менен жыйынтыкталат. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.